Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу Чолпон Алыевна. Биринчиден, мен да бизнес коомчулуктун атынан ушул парламенттик угууну өткөрүү үчүн сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Абдан керектүү нерсе. Себеби бизде дагы, бизнесте дагы ушул мыйзам долбоорго сын пикирлерибиз, кошумчаларыбыз, сунуштарыбыз бар. Бул мыйзам долбоор чыкканда эле биз жарандык коом менен, бизнес коомчулук менен көптөгөн консультацияларды, угууларды, жолугушууларды өткөрдүк. Алардын жыйынтыгында төмөнкү ой пикирлер жаралды бизде. Бул мыйзам долбоор кабыл алынса, бизнес коомчулукка дагы, инвест климатка дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде бир катар позициялары түшүп кетиши мүмкүн. Биз чет жакка чыкканда биринчи биздин артыкчылыгыбыз тууралуу сөз эркиндигин, жеке эркиндигин, экономикалык эркиндикти көп жерде белгилейбиз, демократияны белгилейбиз. Өзгөчө демократияны белгилейбиз да, бизде башкасы болбосо дагы демократиябыз бар деп, эркиндигибиз бар деп көп инвесторлорго чет жакта айтып келебиз. Бул жерде өз арабызда сын пикирлерибизди айтышыбыз мүмкүн, бирок чет жакка барганда биз ар дайым артыкчылыктарыбызды, өлкөсүнүн артыкчылыктарын айтып келебиз. Ошондуктан кайсы рейтингтерге таасир этиши мүмкүн? Бул биринчиден коррупцияны кабыл алуу рейтинги, бул Transparency International деген уюм жүргүзөт. Ушул рейтингтерге таасир этиши мүмкүн, терс. Ошондой эле адамдык өнүгүү рейтинги деп коет, уровень человеческого развития. Үчүнчүдөн инновациялар рейтинги, демократия рейтинги, экономикалык эркиндик, пресса, массалык маалымат эркиндиги рейтинги боюнча жана жеке эркиндиги боюнча рейтингтер бар. Биз өкмөт дагы, бизнес коомчулук дагы өзүбүздү мактап, мынакей ушундай иштерди жасадык десек болот. Бирок эл аралык көрсөткүчтөр аны бейтарап баалоо катары көрсөтөт да. Эл аралык инвесторлор дагы, коомчулук дагы ушул дал ошол эл аралык көрсөткүчтөргө маани берет да. Андан сырткары июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Ал резолюциясында өзгөчө ушул мыйзам долбоору боюнча айтылып, баса белгиленип, Европа комиссиясына баягы Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген система дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген. Анын ичинде биз барбыз. ВСП плюс деген биздин товарларды экспорттоого 6000ден ашуун товарлардын экспорттоого, эч кандай баягы бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015 жылы. Ушул статустан дагы биз кол жууп калсак, абдан биздин экономикага дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз ошол статусту эмнеси болсо дагы алып калышыбыз керек. Ошол статустун бирден бир критерийи бул демократия жана адам укуктарын сактоо экен. Андан сырткары көптөгөн биздин бизнести жүргүзүүдө дагы, коомчулукка дагы, жарандарга дагы эң башкы ролдордон болуп сөз эркиндиги ойнойт. Сөз эркиндиги абдан бизге маанилүү. Бизге маанилүү болгон мыйзам долбоорлор, демилгелер тууралуу биз көп учурда массалык маалымат каражаттары аркылуу айтабыз, ачыгын айтабыз. Мынакей мамлекеттик органдар жакшы билет. Ал эми айрым массалык маалымат каражаттар дал ушул коммерциялык эмес уюмдар катары катталгандыктан аларга дагы ушул мыйзам долбоору таасир этиши мүмкүн.
ошону дагы эске алышыбыз керек. Эгерде ушул мыйзам долбоор аркылуу мыйзам болуп калса, ал мыйзам массалык маалымат каражаттарга басым кысым кылууга, жолбосо алардын укуктарын тебелөөгө жол ачып берсе, бул дагы баарыбызга, өлкөбүзгө Аскар жарандык Мырза, болуп дагы кечирим сурайм. Бүтүрүңүз, жыйынтыктаңыз. Мейлиңиз. Ошондуктан ушунун баарын эске алып, айта турган сөз, эгерде кимдир бирөөгө, мамлекеттик органдарга болобу, башка бирөөгө сын пикирлер, каршы пикирлер, сунуштар жакпаса, кереги жок болсо, коомчулукка булардын баары керек. Себеби мынакей ушундай талкууда чындык жаралат да. Көп мыйзам долбоорлор ушундай талкуулардын жыйынтыгында жакшырып, мыкты болуп кабыл алынган, же болбосо терс таасирин тийгизе турган болсо кабыл алынбаган да. Керек болсо ушул талкуудагы бул саясий ишмердүүлүк. Ушул мыйзам долбоордун аныктамасында дагы жазылган саясий ишмердүүлүк деп. Керек болсо мынакей баарыбыз ушул жерде катышкандан кийин НКОлор болсо саясий ишмердүүлүккө катышкан деген дагы түшүнүккө ээ болуп калат да. Ошондуктан бул мыйзам долбоорго каршы пикирибиз бар. Депутаттарга, өкмөткө дагы кайрылат элек. Өкмөттүн корутундусунда окудук, көп жакшы жерлер көрсөтүлгөн. Ошонун баарын эске алып туруп, чечим кылсак. Чоң рахмат.